COVID-19 вирусу чакырган илдет. Пульмонолог азыркы пневмония COVID-19 вирусу чакырган илдет. Саламаттык сактоо министрлигинин штаттан сырткаркы башкы пульмонологу профессор Талант Сооронбаев учурда күчөп жаткан пневмония оорусунан дарылануу ыкмаларын айтты. Азыр жүрүп жаткан пневмонияны COVID-19 бөлүп кароого болбойт. Экөө бир оору. Мындай пикирин Талант Сооронбаев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында ПЦР тесттер COVID-19 вирусун көрсөтпөгөн учурда деле эгер пневмония бар болсо, аталган дартка кабылган болуп эсептелет. Пульмонолог Сооронбаев 30 жыл иштеп, мындай пневмонияны көргөн эмесмин. Коронавирус өзүнчө, азыр курт жүрүп жаткан пневмония өзүнчө деп ойлоо жаңылыштык. Азыркы пневмониянын козгогучтары бактерия же микроб эмес, ошол COVID-19 вирусу болуп жатат. Ошондуктан атипичная внебольничная пневмония же болбосо башка типтеги пневмония деп аталат. Оору өпкөнүн кан тамырларында тромбдорду пайда кылып, жыйынтыгында аба алмашуу керектүү деңгээлде жүрбөй, адамга кычкылтек жетпей демигип калат. Ошондуктан өлүмдүн саны да көп болууда. Бул жерде адамдар антибиотиктерди ичүү менен дарыланам деп адашып жатышат. Вируска ал дарылар жардам бербейт. Эгер белгилери байкалып, дене табы көтөрүлсө, дароо үй бүлөлүк врачтарга телефон чалуу керек. Ошолор айткан гана дары-дармектерди, башкысы канды суюлтуучу препараттарды ичүү керек, деди Сооронбаев. Дарыгер вирус жуктуруп албаш үчүн обочолонуу, санитардык эрежелерди так сактоо керектигин кошумчалады. Булак Спутник КЖ. Сооронбаев балдарга газдалган суусундуктарды таптакыр бербеш керек. Мирсайыт Миррахимов атындагы кардиология жана терапия борборунун өпкө оорулары жана аллергия бөлүмүнүн башчысы профессор Талант Сооронбаев газдалган суусундуктар аллергия оорусуна алып келиши мүмкүндүгүн айтты. Газдалган суусундуктар жарым-жартылай даярдалган тамактар аллергияны пайда болушун шарттайт. Бул тууралуу Талант Сооронбаев Спутник Кыргызстан радиосуна маек куруп жатып билдирди. Анын айтымында өзгөчө жаш балдарга газдалган таттуу суусундуктарды такыр бербеш керек. Акыркы жылдары астма, ринит сыяктуу түрдүү аллергиядан жабыркагандардын саны көбөйүүдө. Буга биринчи себеп климаттын бузулушу болсо, экинчиден чала фабрикаттарды жеп, газдалган таттуу суусундуктарды ичкенден болууда. Негизи адамдын ден соолугуна кадимки агып турган суу абдан пайдалуу. Аны эч кандай кошулмасыз эле ичип туруу керек. Балдарды да кичинекей кезинен тарта жөнөкөй суу ичүүгө үйрөтүү зарыл. Ал суусунуңду кандырып гана тим болбостон организмди тазалап турат, деди дарыгер. Профессор аллергия пайда болгон адамдар андан чочулабастан дарыгерге көрүнүшү керек. Маалымат Булак Спутник КЖ. Каналыбызга катталып, коңгуроо чону басып, акыркы болуп жаткан жаңылыктарды биринчилерден болуп көрүңүз.